Бишкекте саат 16. Биринчи радиодо шах жүрүш, студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Айдай Исмаилова. Саламатсыздарбы? Шайлоодо берген добушун купуя өзүңдөн башка эч ким билбейт. Азыр шайлоого карата үгүт иштери күчөп, убадалар катуу берилип жатат. Аймактарда акча сунуштаган, таза суу чыгарып, канализация киргизип, спорт зал куруп, жол салам деген талапкерлер чыкты. БШК болсо добуш сатып алуу кылмыш экенин, ага кирептер болгон жаран жоопкерчиликке тартылаарын кайра айтып жатат. Бирок добуш берүү күнү купуя болоорун, шайлоочунун кимге добуш бергени өзүнөн башка эч кимге билинбей тургандыгына ишенбегендер дагы бар. Паспорт маалыматтарын чогултуу, форма 2 менен каттоого алуу сыяктуу добуш чогултуунун миң түркүн амалдары дагы иштеп жатат. Бирок акыркы чекитти шайлоочунун өз эрки менен берилген добушу коет. Биз ушул маселелердин тегерегинде сөз кылабыз. Биздин уктурууга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматов, Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Рашид Бекбасаров, ошондой эле Улуттук стратегиялык изилдөө институтунун директорунун мурдагы орун басары саясий серепчи Бакыт Жумагулов жана шайлоо маселелери боюнча эксперт Тагир Осмоналиев катышат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө сиздер дагы угуп жатасыздар. Ушул шайлоого карата үгүт иштери күчөп, абдан бир кызуу учуруна келип калды. Ошол учурда бир топ мындай ар кандай кептер айтылып атат. Мисалы, аймактарды кыдырып, акча сунуштагандар болуп атат. Анан баланча сумма сунуш кылды, түкүнчө сунуш кылды деген көп сөздөр айтылып атпайбы? Анан бул баягы жоопкерчилиги бар экендигин, жоопкерчиликке тартыла тургандыгын канча айткан менен бүгүнкү күндө ушундай талкуулар басылбай келет да. Алгач Рашид Бердибаевич, ушунун эмнеден улам ушул дагы эле басыла элек, ушуга токтолсок да. Добушту сатып алуу, добушту сатуу мурунтадан эле бар болчу. Мурунтадан эле партиялардын баягы явный өзүнүн кандайдыр бир элге таанылуу багыттары, политикалык идеологиялык багыттары ачык болбогондуктан, ошол үчүн башкача жолдор менен добуш топтолуу баарын мурунтадан бери келаткан иш. Эми ошонун баарын тең азыр деген баягы шайлоонун участогунун ичинде болуп турганын баарын тең бүт токтотуп бүтүрүп, азыр ичиндеги баягы каруселдер, топ бюллетендерди алып келтирип кошоктоп салып коюу, же болбосо убакыт добуш убак берчү убакыт бүткөндөн кийин, андан кийин дагы алып келтирип пачкалап бюллетендерди салып коюу ыкмалар азыр жок болду. Бизде уже автоматтык урналар иштеп атат, бизден гана добуш берсе болот. Ошондуктан эми ушул баягы добуш топтоонун ыкмаларынын арасында административдик ресурс деп атабыз, жана добуш сатып алуу. Эми добуш сатып алуу бул мындай, добушту сатып алам деген киши бар болсо, эми ар бир адамга тиешелүү өзүнүн баягы добуш берүү укугу бар. Эми ошонусун адамдан саткын деп сурап атса, сатышы да мүмкүн. Ошондуктан бул баягы бир жолу, экинчи жолу эми баягы калган жолдордун баары тең баягы мыйзамдуу деп эметип үмүттөнүп туралы. Калган жолдордун баары тең программаларын, кандидаттарын көрсөтүп, мынакей ушундай биздин талапкерлерибиз бар деп, ушундай пландарды, программаларды аткарабыз деп. Ошонун арасынан баягы мыйзамга туура келбеген жолдордун ыкмаларынын арасынан ушу добуш сатып алуу, анан кандайдыр бир администрациянын ресурстарын колдонуу. Ушул бүгүнкү күндө ошол жөнүндө көп сөз болуп атат. Эми өзүбүз байкап атабыз, баягы талапкердин өзүнүн укугу бар. Причем Борбордук шайлоо комиссиясы бардык шарттарды түзүп берип атат. Ошо бул безопасность мындай эч ким көрбөгөндөй купуя болсун деп. Анан
добуштарды сатып алып аткан эл деген тиги тарап деген баягы өзүнүн кандайдыр бир алдагы өзүнүн гарантиясы болуш керек. Тыйын бергенден кийин ал добушту алыш керек. Ошону көзөмөлдөп алыш керек. Анан ошонун бир жолдору болуп туруп, жанагы паспорттарды чогулткан, эметкен паспорттарды чогулткандын эки тарабы бар. Бул бир тарабы паспорт чогултуп жүргөн киши партияларга барып туруп, мынакей мен момунча кишини обработка кылдым, силерге добуш берет деп отчет берип, өзүнүн тиешелүү маянасын алат. А эми экинчи тарабы болсо, добуш берген шайлоочуларды, мынакей силердин паспортуңардын данныйын алдык, биз силерди кимге добуш бергениңерди билип алабыз деп коркутуп, ошондой гарантияларды даярдап айтып ишендиришет да элди. Ишендирип, ошо чочулашып, адамдар ошо добуш берсин, бизди менин кандай добуш бергенимди баары бир аныктап алышат турбайбы, тиякта автомат бар экен, биякта паспортумду алып койду. Бул психологиялык момент. Ошондо ошол эки эле түрү бар анын болгону. Паспортту алып кетип, чөнтөгүнө салып кетип калган жери жок. Алар деген копиясын алып туруп, анан кийин кайра беришет паспорттор. Мынакей копиясын алып койдук, эми бүт паспорттук маалыматтар бизде. Добуш бергениңде, кимге добуш бергениңди таап алабыз. Ошондон чочулагандар анан ошондон чочулап, анан баягы кыз эл өзү дагы кичине мындай эмебел болот да, добросовестный. Анан тыйын алгандан кийин эми тыйын бербедиби деп туруп добушун да берет. Ушул жерден мына Абдыжапар Гапуровичке суроода, мына сиздер кайра-кайра айтып атасыздар, добушту сатсаң да, сатып алсаң да баардыгы жоопкерчилиги бар, бул жөнөкөй нерсе эмес деп. Ушуну эми дагы бир жолу түшүндүрүп бериңиз, эми кандай болот? Добушту сатсам эмне болот, сатып алсам эмне болот? Мыйзамсыз деп атпайбызбы мунун баардыгы? Туура айтасыз. Азыр Рашид Бердибаевич айткан, азыр кандай болот экен технологиясын да түшүндүрүп бербедиби Рашид Бердибаевич? Баягы билбегендер билип далы да. Кантип сатып алыш керек, сатыш керек? Баары бир бул жоопкерчилик мурдатан эле бар эле. 192 статьяда ошол добуштарды сатып алуу үчүн көрүлө турган чаралар көрсөтүлгөн эле. Бирок аларды ишке ашыруу мындай татаал болуп келген да. Анан жаңы кабыл алынган азыр ишке кирген кодекстердин негизинде ал ушул жосумдарга бир чара көрүүнүн бир механизмдери чыкты деп айтсак болот да. Биринчиден, мурда жеке мындай айыптоонун категориясында болсо, азыр башка категорияда. Башка шайлоо процессинин катышуучулары дагы, мисалы шайлоо комиссиялары болобу, жөн эле шайлоочу болобу, бир байкоочулар болобу, укук коргоо органдарынын тарабынан болобу, бул далилденип, далил материалдар менен каралса, бул жоопкерчиликти мындан ары жоопкерчилигин сураса же чара көрүүгө бир шарт түзүлөт. Экинчиден, эгерде азыр дагы бир ушундай норма бар, ушундай сатып алууга аракет кылып аткан кишилерди же болсо акча бергенден кийин ошол далилдер менен келип өзү айтып берсе, мисалы мени баланча талапкер же талапкердин жакыны же саясий партиянын өкүлү ушундай мага сунуш кылып, акча сунуш кылып добушумду сатып алып атат деп айткан болсо, анда жоопкерчиликтен өзү өз ыктыяры менен келип айткан киши жоопкерчиликтен бошотулат. Ал эми чаралар болсо, бул жаңы кодекс менен дагы ошол жазык кодекстин дагы нормаларына ылайык бул 260 000 сомго чейинки жазаны, административдик чаралар, анан уголовный дагы жоопкерчилиги бар, кылмыш жоопкерчилиги бар, ал 2,5 жылга чейин эркинен ажыраткан. Чын эле мына биздин шайлоо системага кирген жаңы моделди тандап алгандан кийин ушундай бир эки чоң көйгөй калды да, бизде азыр чечилүүнүн алдында турган. Мыйзамдык базаны чыңоодо дагы, анан биздин шайлоо комиссиясынын же шайлоону уюштуруучулар тарабынан дагы аткарыла турган ушундай бир эки чоң көйгөй калды. Алар ушул добушту сатып алуу, административ ресурсту. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан, мамлекеттик органдар тарабынан, мисалы азыр ар бир роликти карасаңыз, добушуңду сатсаң жоопкерчилик жөнүндө, бул сенин добушуң, сенин келечегиң деген ушундай роликтерди дагы, биздин плакаттарды дагы азыр
ар бир шайлоо тилкелеринде эл көп жыйналган жерлердин бардыгына ушул жоопкерчилик жөнүндө атайын чоң плакат кылып ушул эми бул бир эле шайлоо комиссиясы тарабынан уюштуруучулар тарабынан эмес, негизи шайлоочулар тарабынан дагы бир колго алып бир жакшы мындай жапырт кирише турганда киришкенде гана бул жоюла тургандыгын же азая тургандыгын мен айткым келет да. Бир эле бир уюштуруучулар тарабынан эмес. Мисалы илгертен эле канча мындай оор кылмыштар деле санкция турат, жоопкерчилик турат, бирок ошо оор кылмыштар болуп атат. Жоопкерчиликти билип туруп. Бирок элдин мындай бир коомчулукта бир пикир өзгөрүп, ушуга барган болсо, же болбосо биздин коомдун ушундай саясий маданиятынын деңгээли мындай жогору деңгээлге барган убакта менин оюмча мындай нерселер азайып жок боло баштайт. Бирок азыр Рашид Бердибаевич белгилеп өткөндөй, бул илгертен эле башка мамлекеттерде деле ошо добуштарды сатып алуу ушундай проблема бар. Күрөшүүнүн жолдору ар бир элдин, ар бир коомдун өзүнө жараша мындай рычагтары, механизмдер болуп аткандай, бизде дагы ушул азыр менин оюмча ушул мыйзамдык базада дагы, анан элибиздин коомчулуктун дагы буга мындай жапырт киришүүсүн, себеби башка бир жер, мисалы добуштарды сатып алып, же болбосо административдик ресурсту колдонуп бир добуштарга жетип, же бир ийгиликке жеткени менен эртеңки биздин урандарда көрсөткөн бул келечегибиз. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул жапырт киришкенде гана муну азайта алабыз, аны мындай бир алдын алганга шарт түзүлөт да. Ушул добуш сатып алуу деген маселеде мисалы саясий партиялардын өздөрүнүн деле жоопкерчилиги бар да. Ооба, туура айтасыз. Бул маселени биз ушул философиялык саясий мындай тарых аспекттен бир карап кетсек, биз ушу добуш берүүнүн негизин баалуулугун биле кетет элек да. Мисалы байыркы Римде, байыркы грек өлкөлөрүндө добушту берүү деген эле бул өзүнчө эле бир мындай чектелген адамдарга берилген мүмкүнчүлүк болчу да. Ошол добушту берүү деген нерсеге жетиш, ошол добушту берүүдөн айрылып калыш деген нерселер мындай ошол байыркы грек, Рим өлкөлөрүнүн жарандарына мындай коркунучтуу бир нерсе болуп саналчу. Анткени добушту берүү мүмкүнчүлүгүнөн айрылган, андан сырткары да көп жарандык нерселеринен айрылып калчу. Ошол эле замат мына эски Европаны алсак, эски Европада дагы ошо добуш берүүгө жарандыктардын жетүүсү дагы көп кандар төгүлүп, көптөгөн кыймыл аракеттер болуп, андан кийин ошол жерде добуш берүү механизмине мындай саналуу элдер катышып, добушту бергенде дагы бардыгы бере алчу эмес. Ошол жердеги мындай бийлиги бар, байлыгы бар эле адамдар добуш берчү. Андан кийин аял заты дагы Европада, эски Европада мына жакында эле 19-20 кылымда эле кыймыл аракеттер болуп эле ошо аял заттар добуш бериш керек деген жана Роза Люксембург, Клара Цеткин деген кыймыл аракеттерди жүргүзүп атып туруп, аял заттар добуш бериш керек деген ошондук мына 8 март эл аралык күнү жалпы аял заттардын күнү болуп, ошондо чоң жетишкендик. Аял заты Европада добуш берүүгө мүмкүнчүлүктөрдү дагы алган. Ошол жакта карап билиш керек. Ошондо биз добуштун баалуулугун көрөбүз, билебиз да. Анан баалуулугу болгондо сиз кайсыл тарабын айтып атасыз? Мисалы добуш мындай да, бирде мындай болуп атпайбы? Сиз мына жана саясий партиясынын жоопкерчилигин айтып атпайсызбы? Ошол саясий партиялар добушту сатып алатканы менен алар ошол добуштун баалуулугун билбей атат да. Мал базарга барып туруп малды сатып алсаң болот. Дордойго барып туруп кийимди сатып алсаң болот. Магазинге барып туруп тамак ашты сатып алсаң болот. Ал эми адамдын добушун сатып алыш деген мен өзүмдүн ички баалуулуктарыма, түшүнүктөрүмө мындай түшүнбөстүк нерсе болуп атат да. Кантип барып туруп адамдын добушун сен сатып аласың да? Сен анда сатып алганда сенин артыңда мындай жаман ой тилектер болуп атат да. Сен аны сатып алып туруп, аны кылып туруп, анын арты менен сен бийликке келип туруп эмне кылайын деп атасың? Ошолчо миллион деген акчаларды коротуп туруп, анан бийликке келип туруп, ошол акчаларды сен кантип чыга аласың? Бердикен мамлекет деген, бул деген бизнес эмес да. Бир жака акчаны салып атканда, ошол жактан кандайдыр бир
мындай прибыльбы эмнени бирдемени көрүш керексиң да. Бул жакка сен добушту сатып алып атканда эмнени көрөйүн деп атасың, эмне кылайын деп атасың деген ой пикирлерде мен ошонун аркамдан артып атам да. Мына Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела деген ушу кара түрдүү африканисттердин добуштары канча кыйынчылыктар менен добуш берүүсүнө жетишти өздөрүнүн укуктарына. Бизде мен ушундай мындай жеңил ойлук менен мамиле кылып атканыбыз ошо жарандарыбыз эле барып алып жана майда чүйдө акчага добуштарын сатып атканы, ошол эле кээ бир талапкерлер барып алып туруп ошондо добуш сатып алам деген ниет менен барып туруп акчаны берип аткандыгы ошо бизде ушул добуш деген маселеси жеңил дик менен келинип калганы менен ушул баалуулугун билбей калгандыгыбыз деген ой пикир болуп жатат да. Рахмат. Бизге Facebook пайдалануучу Чубак Өмүрбеков жазып атат. Бул партиялык шайлоо системасын жоюш керек, өзүн актаган жок, парламентке барыш үчүн добушту сатып алып базарга айландырып салышты дейт. Эң алсыз идеясы жок талапкерлер сатып алууга ыктап калганын кантип унчукпай турасыздар? Бул шайлоону жокко чыгарып, бир мандаттуу жол менен шайлоо өткөрүш керек деген пикирин билдирип атат. Муратбек Мамадалиев айтып атат, ачыктан ачык сатып алуу жүрүп жатат, ким карап, ким көзөмөл кылууда. Ачык эле накталай акчалар берилип, алдын ала тизме түзүлүп жатпайбы дейт да Тагир мырза. Мындай көрүнүштөр да бар экендигин жокко чыгарууга болбойт десек болобу бүгүнкү күндө? Албетте, ошол негизинен ушу айтылып кеткендей эле бул шайлоо укугу, бул адамдардын, ошо шайлоочуларыбыздын, жарандарыбыздын эң негизги болгон баалуулугу, эң негизги укугу да. Анткени ошол эле шайлоо аркылуу, ошо добуш берүү аркылуу өзүнүн элибиз, ошол бийлигибизди көргөзөбүз да, ошондон улам. Бирок азыркы айтылып аткан сөздөрдүн баары бул деген ошол эле саясий партияларга арналган сөздөр эмес, бул сөздөрдүн баардыгы ошол биздин шайлоочулардын жүрөгүнө жетиш үчүн айтып жатабыз да. Ошондон улам бүгүнкү күндө биздин шайлоочуларыбыз добушту сатуу жана сатып алууну преступление катары, укук бузуу катары көрүшү керек да. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин ошол жогорку трибуналарда депутаттардын арасынан, президенттердин арасынан дагы ошондой сөздөр айтылып кеткен, добушуңарды саткыла жана каалаган саясий партияларга шайлагыла деп. Ошондон улам добуш сатуу алуу маселелери бүгүнкү күндө ошол укук бузуу катары каралбай алган да. Көнүмүшкө айланып кеткен. Көнүмүш адатта эле болуп калган. Бирок тилекке каршы ошол бүгүнкү күндө ошол биздин шайлоочуларыбыз ошол кадамга баратканы, ошол шайлоочуларыбызды чакырып кетет элем, ошондой кадамга барган саясий партиялардын бардыгын наоборот ошондой саясий партияларга шайлабаш керек, ошондой кандидаттарга шайлабаш керек да. Анткени бүгүнкү күндө ошол добуштарды сатып аткан саясий партиялар деле жана ошол бардык эле шайлоо процессине катышып аткан ошол эле борбордук шайлоо комиссиясы, даже керек болсо президент дагы мен кимге шайлаганымды эртең аныкталбайт. Бул жерде бир гана ошол шайлоого келди деген маалымат чыгат. Ооба. Андан башка эч кандай маалымат чыкпайт. Бүгүнкү күнгө ошо мыйзамга ылайык биздин берип жаткан добушубуздун купуялыгы толугу менен 100% сакталган да. Эч кимден коркпой, административдик ресурстан да коркпой, добуш сатып алуудан да коркпой, эртең ошо паспорт аркылуу мен данныйларым аркылуу кимге добуш береримди аныкталат экендиги, бул бардыгы жалган да. Жалган. Бирок аттуу баштуу, билимдүү деген биздин улуу мундун өкүлдөрү дейбизби, же ушул шайлоолорду бир топ баштарынан өткөрүп калгандар деле эртең эле билинип калат, анан паспортуңду бербедиң беле жана башка деген дагы мындай ишендирген, ынанымдуу бир аргументтерди коюп айтып жаткандар ушул элдин мындай башын айландырып атат десек болот да, мисалы. Туура, бул элдин башын айландырган, анан баягы бирөөнүн алдында кошомат кылып аткан, же болбосо бирөөдөн акча алып ошону отработка кылып аткан да. Bunun başka hiç teknikалық дағы, физикалық дағы мүмкіншілік жоқ. Добуштардын берилип жаткан. Бул добуштардын купуялыгы толук сакталган. Мисалы, автоматтык эсептегич урнанын ушундай функциясы жок, аны башка бирөөгө бере турган. Келгенде шайлоочу ошо идентификациядан өтүп, бюллетень колго тийгенден кийин урнага түшүргөнгө чейин бюллетень менен жалгыз өзү калат. Аны тиешелүү кабиналар менен эч ким көзөмөлдөй албайт. Жанатан бери баягы бирөөлөр паспорттарды алып, же болбосо башка бир жолдор менен кварталийлер жүрөт деп, домкомдор жүрөт деп атабыз. Анан азыр эле радио карман эмеден Facebook'tan айтып атпайбы, добуштар сатылып алып атпайбы, ким карайт деп. Мен жана сөзүмдө айттым, бул бир эле ошол сатып алынып атканын көргөн киши мынакей ушундай деп айтсын, ошого чара көрүлөт. Аны тескей турган азыр
Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында ыкчам чара көрүү тобу түзүлгөн. Ар бир аймактык шайлоо комиссияларда ушундай ыкчам чара көрүү топтору түзүлгөн. Алардын катарына шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, саясий партиялардын, коомдук бирикмелердин, коомдук уюмдардын өкүлдөрүнөн турган ушундай ыкчам чара көрүү топтор бар. Алар түнү күн иштейт. Ар бир региондо өзүнүн ушул чара көрүү, ыкчам чара көрүү топторунун координаттары белгилүү, жарыя кылынган. Биз мына Бегуш эстракадандагы массалык маалымат каражаттары аркылуу берип атабыз. Кайсы телефондор, кайсы контакт боюнча байланышса болот деп. Түнү күн иштеп атат. Азыр Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында колл-центр иштеп атат. Ушундай маалыматтардын бардыгын 20дай киши ушул Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында колл-центрде иштеп атат. Коомдук кабылдамасында иштеп атат. Ушундай маалыматтарды чогултуп, аны тиешелүү мамлекеттик органдар менен, укук органдары менен чогуу аны иликтеп, күнөөлүүлөрдү тиешелүү далилдер менен мындай бекиткенге. Ушундай дагы бир жолу ушу ишеничтүү айтсак болот, ал добуш берүү купуялыгы толук сакталган. Жарандык коом, жарандык активисттер мисалы бул боюнча дагы бир топ коңгуроо кагып, шайлоонун таза өтүшү, жанагындай жыйынтыктардын бурмаланбашы деп бир топ аракеттерди көрүп келген да. Ушул багытта мисалы азыркы аракеттерге, БШКнын азыркы кадамдарына, мына БШКнын жетекчинин орун басары айтып аткан аргументтерге ишенсек болобу мисалы? Эми Анткени бизди эл угуп атат да, шайлоочулар 2 жумадан өтүп барып шайлоодо добуш берет. Анан чын эле биздики купуя болот экен, биз каалаганыбызга добуш берели деген бир ишеним пайда болуш керек да. Мына Рашид Бердибаевич айта кетпедиби? Рашид Бердибаевич дагы көп жылдардан бери Борбордук шайлоо комиссиясында иштеп келген. Абджапар Гапырович мына азыр төраганын орун басары айтып атат. Мен деле мурун Борбордук шайлоо комиссиясында иштеп келгенмин. Бөлүм башчы болуп, аппарат жетекчи болуп, бизде ошол коркунучтар бар болчу мурун. Жанагы бюллетендерди салып ташташчы, анан жанагы азыр автоматтык урналар жок болгон кезде кээ бирлер болсо ошо добуш бергенден кийин акырын тиги отурган адамына көрсөткөн механизм кимге добуш берди деген ошондой контролдор болчу. Андан кийин протоколдор оңдолчу. Ошонун баардыгы жок. Азыр бир коркунуч, эки коркунуч ошол административдик ресурс деген, анан ушул добушту сатып алуу. Сатып алып атканда аны эч ким билбейт. Толугу мен дагы айта кетем, күчтүү, жакшы система буйруса кирди, адамдын добушун мындай так сактай турган, эч кимге билдирбей турган система, механизм. Анан ал жерде эми жанагы акча алган эмелер, ошо партиялар сатып алабыз деген аракет менен кылгандардын паспорт чогултуп аткан элди алдоо иши азыр жүрүп жатсак деп толугу менен кошулсак болот да. Анда ошондон улам ушундай сөздөр чыгып атат деп ойлойсуздарбы? Бул демек сатууга да, сатып алууга дагы азыр жанагы форма 2 деген айрым участоктор толуп калды форма 2 менен деп да айтылып атпайбы мисалы? Ал жактыкы кичине башкача болуп атат. Азыр жанагы Facebook'тагы жазбадыбы, системаны өзгөртүш керек тиги бу депчи. Ооба, негизинен мисалы партиялык система болгону менен баары бир деле талапкерлер жанагы өздөрүнө округдарды бөлүштүрүп алып атат да. Анан алганда округдардан ал жерде өздөрүнүн талапкерлери кичине азыраак болуп калышы мүмкүн да. Анан алар ошол жака өздөрүнүн туугандары болобу, же өзүнүн астында иштеген адамдар болобу, мындай ооба добуш берем деген кепилдикти алып туруп, алар ошолорду форма 2 менен ошентип көчүрүп жатышат да. Участоктон тиги шаардан айылга шаарга кылып атканы ташыганга буга мыйзам да жол берип атат да мисалы. Эми айырда конституцияда берилген укуктар бар, бирок ал ошол жерде талапкерлер ошол мыйзамда берилген нерсе менен өздөрү колдонуп кетип атат да. Туурабы Жапар Гапырович? Мыйзамда ал каралган. Мисалы мен ошол күнү Сокулукта иштейм, мисалы да, эртеден кечке иштейм. Анан Бишкекке келип туруп добуш бергенге мүмкүнчүлүгүм болбой калат да. Анан мен болуп туруп ошол убакытта барып туруп Сокулукка өзүм жана форма 2 менен кирип аламын,
барып ошол күнү ошол жакта иштерим кылам, анан акырын барып туруп түш убакыттабы же бош убагында барып туруп участокко өзүм добушумду берип коёмун да, конституциялык эмени аткарып да. Болду. Негизинен ушундай максаттарга берилген да. Бирок ушул мындай адамга өзүнүн конституциялык укугун ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн нерсени жана талапкерлер ушундай добуш сатып алуу жактарга колдонуп кетип атышат да, түшүнүп атасызбы? Ооба. Бирок кандай болгон күндө да ошол жана форма 2 боюнча көп талаш тартыш жаралып атпайбы? Абжапар мырза. Туура айтасыз. Биринчи мен жана суроонун биринчи бөлүгүнө жана пропорционалдык система, партиялык система менен шайланып ушу жакшы болбой атат деп атпайбы. Бул эми биздин баш мыйзамыбызда ошентип жазылган. Аны баш мыйзамды өзгөрткөндөн кийин башка бир чечимдер болуш керек да. Ал эми биз андай ыкма менен да келдик канча жолу. Кээ бир жерде мисалы жалаң, кээ бир убактарда жалаң эркектерден турган парламент болуп калганын билебиз. Башка булуттагы жарандардын болбой калганын көргөнбүз. Кыскасы башка катмардагы элибиздин өкүлдөрү болбой калганын көргөнбүз. Азыркы партиялык система, мисалы пропорционалдык система биздин нормалар киргизилген ушундай бардык биздин элибиздин бардык катмары камсыз кылуу. Бул себеби жогорку кеңеш, айылдык кеңеш болобу, жергиликтүү кеңеш болобу, булар өкүлчүлүктүү орган. Бул өкүлчүлүктүү орган. Өзү айтып тургандай бардык биздин элибиздин катмарынан өкүлдөр болуш керек. Ошон үчүн бул системанын тандалган тарыхын айтып атам да. Биз башкача болуп келип келгенбиз. Андан майнап чыкпагандан ушул эмеге жолго өтүп атабыз. Ал эми форма 2 боюнча форма 2 бул биздин республикада ички жана тышкы миграциянын аябай жогорку деңгээлде экендигин үчүн бул киргизилген норма. Мисалы бардыгыбыз моюнга алып айтабыз, чет жакта форма 2 миллиондон ашуун жарандарыбыз бар деп. Эгерде ошол форма 2-ни бербесек, аяктагы жарандарыбыз форма 2 болбосо, чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз добуш бере албай калмак. Алардын 99% баягыдай ал жака учетко турбай, же булактан учеттон чыгып кеткен эмес. Бул жакта дагы жарандуулук отурат. Ал жака ушундай убактылуу кеткен, ушундай сезондук кеткендер бар. Анан кийин ушулардын ушундай жарандардын добуш берүү адресин өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берген ушул форма 2 ушул үчүн киргизилген да. Анан биздин конституциялык мыйзамда дагы бир так жазылган норма бар. Ар бир шайлоо тилкесинде шайлоочулардын саны 2,5 миңден ашпаш керек деген. 2,5 миңден ашып аткан убакта форма 2-ни кабыл албайт, система кабыл албайт. Аны Бегматов же болбосо бир ошол жерде системдик администратор эмес, 2,5 миңден ашып аткан убакта система кабыл албайт. Системаны биз баягы автоматташтырылган биометрикалык маалыматтардын негизинде түзүлгөн тизме менен жүргүзүп атпайбызбы? Ошон үчүн ал жерде ушундай система киргизилген. Азыр эгерде ушундай ашыкча болуп аткан болсо, мына жакында эле биз Бишкек шаарында ушундай мурда убактылуу кошумча добуш берүү участоктор түзүлүп жүргөн да. Январь-февраль айында биз Бишкек шаарында ушундай 32 мурда убактылуу кошумча участоктарды биз постоянный участокторго айлантканбыз. Жакында мына Ош шаарында ушундай проблема боло баштагандан 7 шайлоо участкасында 2,5 миңден ашып кетти. Анан дагы бир нече участкада 2,5 миңге жакындап калганда биз ал ушул тенденцияны байкап туруп 10 участокто кошумча азыр уюштурдук. Ал эгерде ушул бир участокко барса толуп калса жанындагы участокторго, жаңы уюштурулган участокторго же болбосо мурда эле иштеп аткан участокторго шайлоо комиссиянын өкүлдөрү бизде ушундай толду, ошон үчүн буяка барыңыз деп көрсөтөт. Аны мен ушул убакыттан пайдаланып биздин радио угармандарды, биздин шайлоочуларды, биздин жарандарды ушундай туура түшүнүүгө чакырат элем. Эртең эгерде биз 2,5 миңден ашкан саны менен элдерибиздин тизмеси 2,5 миңден ашканы менен уруксат берсек, эртең шайлоо участкасы туура эмес түзүлгөн деген доомат болот. Ошон үчүн мен мындай кайрылууларга ушул түшүнүү менен
кабыл алышын сурайт элем. Ушул форма 2 боюнча Тагир мырза, мына азыр коомчулукта көп маселелер айтылып атпайбы, сын пикирлерди айтылып аткан, ошол форма 2-ни толуп калды деп, административдик ресурсту пайдаланып, же болбосо БШК өзү эле толуп калды деген бир шылтоону айтып атат деп дагы пикирлер айтылып атпайбы. Демек, бул баардыгы ушул пландаштырылган, баардыгы мыйзам чегинде болуп аткан экен да. Негизинен менин жеке маалыматым боюнча бул жерден форма 2-ны акыркы деле шайлоону, президенттик шайлоону деле карай турган болсок, 300 миңден ашуун шайлоочулар форма 2 аркылуу шайлаган болчу. Ошондон улам көп учурларда бул жерден административдик ресурс эмес, а именно ошо добуштарды сатып алуу боюнча форма 2 аркылуу эметишкен, колдонушкан да кандидаттар. Ошол эле мисалы азыркы шайлоодо, парламенттик шайлоодо бул форма 2-нын жардамы саясий партияларга абдан чоң да. Анткени ошо менен колдонушат да. Анткени ошол эле регионалдык барьерлерди атташ үчүн алар уверен болуш керек, менин артымда бул региондо мынча шайлоочу бар экен деп туруп, ошону обеспечивать этиш үчүн саясий партиянын кандидаттары ошондой кадамдарга барып, форма 2 аркылуу шайлоочуларыбызды ошол башка адрестерге көчүрүү ыкмалары колдонуп келет да. Бул жерден айтып коюш керек, форма 2 деген бул деген эң мыкты мүмкүнчүлүк биздин ошол эле ички мигранттарыбызга ошо шайлоо укугуна ишке ашыруу боюнча ошол эле чет өлкөдө жашаган биздин мигранттарыбызга да чоң мүмкүнчүлүк да. Бирок аны жана сиз айтып аткан саясий партиялар башка максатта пайдаланып кетип атпайбы, мисалы? Албетте, ошо жаңы мыйзамдарга жаңы өзгөртүүлөр кирген сайын баягы шайлоо комиссиясынын ичиндеги өтүп жаткан шайлоо процессине кийлигишүү жок болуп калгандан кийин саясий партиялар ошо башка ыкмаларды табып, азыркы учурда ошо добуш сатып алууну жана ошо форма 2 аркылуу ошол шайлоочунун артынан ошол обеспечение катары ошол форма 2-ны колдонуп келишет да. Бизде форма 2 кирген убактысынан баштап карап көрүшүбүз керек. Туура киргенби же туура кирген эмеспи деп. Ал азыр мына момча форма 2-га каршы абдан пикирлер, сөздөр айтылып аткандан кийин. Анан форма 2 бул жетишкендик болгон бир убакта. Учурунда, Учурунда жетишкендик болгон, азыр дагы ошол эле маанисинде, ошол эле баалуулугунда турат. Бул деген биздеги ички миграция абдан жогору экенин билесиңер. Шаарда, Бишкекте пропискасы жок, башка жерде пропискасы бар. Бир 25-30% адам жашайт деп айтсам жаңылбайт болушум керек, азыраак айтып койбосом. Анан ошол баягы элге мындай учур эме келип калган. Барып өзүңдүн прописка болгон жериңен барып туруп добуш бер деп. Ага чейин дополнительный тизме деген бар болчу, кошумча тизме. Кошумча тизменин такыр жарабай турганын өзүбүз көрдүк. 10-жылга чейин эле билинген, 10-жылы болсо кошумча тизменин такыр жарабай турганы билинди. Үчүн дегенде 2 жерден добуш берилип атты. Адам өзүнүн жашаган жеринен да добуш берип атышты. Бул жерден адам өзү келип туруп кошумча тизмеге кирип туруп ал жерден да добуш берип атты. Анан дагы андан тышкары бир жерде ортосунда бир жерде тизмеге кирип туруп анан ал жерден чыкпай калып калган. Ал жерден да добуш берип атты. Бир киши бир нече жолу даже добуш берип аткан. Ошол үчүн бул биз киргизиш үчүн аны жөн эле киргизбей мүмкүнчүлүктүү механизмин киргизип туруп анан жасаганбыз. То есть эгер бир жерге келип туруп номер 2 анкета менен келип туруп кирип туруп карточка менен добуш бере турган болсо, тияктагы турган өзүнүн основной карточкасы бул разовый эле бир эле жолу жасалып турган нерсе. Тияктагы прописка болгон жериндеги негизги карточкасы анысы блокировать этилип калат. А жерден анын ордуна добуш берүү мүмкүн эмес. Анан ошол үчүн бул жерден уже так болот да. Биринчи муну киргизгенде билесиңер, даже биздин шайлоочуларыбыз эксперимент жасап, бир киши таластан бери жакка жүрүп отуруп 7 жерге тизмеге кирип туруп, добуш бербей 8-чисине келип туруп, анан кийин добуш берем дегенде, ошо добуш берген. Беркек эмелерине барып туруп кайра берем дегенде бере албай калган. Үчүн дегенде акыркысы добуш берилди, бүттү. Бүт система боюнча анын башка болгон карточкалардын баары так блокировать этип калат.
Ушундай мүмкүнчүлүк болгондон кийин гана киргизилген. Бул деген жөн эле алып туруп момундай кыла алчу деп киргизип койгон нерсе эмес. Бул абдан чоң система, электрондук система деметке. Экинчи жана бул жана бир шайлоочу бир добуш дегенди камсыз кылган механизм да, экинчиси квоталарды, регионалдык квоталарды ушинтип карточка менен жапса болобу деген бул жерде айтып атат. Ошол боюнча антип жапса болот, бирок аткарыш мүмкүн эмес. Ошончо кишини мисалы бир региондон экинчи регионго ташып барып туруп анан квотаны жапкан. Мисалы Ысык-Көлдүн квотаны жабам, Ысык-Көлдү албай калышыбыз мүмкүн деп туруп прогноз кылып атышкан болсо, анда башка күчтүүрөөк регион жагынан өзүнүн ишенимдүү шайлоочулар бар жагынан элди көчүрүп убактылуу алып барып туруп, ошол жерден добуш бердиргенге мүмкүн болобу же болбойбу деген сөз. Эми андай нерсенин кажети жок, эмне үчүн дегенде башка ыкмалар бар. Ошол жактагы талапкерлерди киргизет. Алар ошол жерден обеспечивать этип берет. Эмени добушту камтып камсыздап берет. Же болбосо башка добуштар ошол эле биз айтып аткан наболевший биздин бардыгыбыздын эметкен добуш сатып алуу. Ал арзаныраак болот. Элди ары бери ташып эметкен. Ошол үчүн баягы реализация боюнча келгенде аны эч ким колдонуп, ушундай колдонуп туруп бирөө квота жааптыр деген дуга элекпиз. Ошондуктан айтарыбыз ошол бул экинчи карточканын тегерегинде мындай несоразмеримый баягы эме болуп атат да, көңүл бурулуп атат. Ал жерде ушу менен ушинтип бирдеме кылып атыптыр деген. Ал мындай эмес. Анын негизги түбүндө турган механизм башкача. Бөлүп берип атышат. Бир кандидатка могурек участкаларга сен жооп бересиң деп. Анан ал деген ошол жердеги элге кошумча ала жерден үгүт ишин жүргүзүп атат, плакаттарды метод тигип атат. Ал иши өзүнүн урук тууганын тияк-бияктагы эмелерин барын добуш топтоо үчүн, добуш топтоо үчүн именно ошол аймактан бөлүнгөн өзүнө берилген участкалардагы ошол партиясынын добуштарын көбөйтүш үчүн ошо өзүнүн урук тууган мен добуш кандидат болом ушул жерден мага бергиле добуш деп туруп алып келип ошол жерге экинчи форма менен. А жерден баягы из одного в другое деген сөз. Ал башка жерден деле ошентип эле ошол өзүнүн партиясына алып берсе болмок ошол добуштарды. Но бирок бул жерде добуштарды алып бергенден тышкары ал өзү дагы баягы демек саясий партиялар ар кайсы аймактардан бири-бирине эле атаандашып иштеп атат деген түшүндүрөт да бул мисалы. Ошондуктан баягы айтып аткан эме однопартийный тигиндей туу дегенде однопартийныйды көргөнбүз. Однопартийныйда бул одномандатный көргөнбүз. Жапар Гапарович туура айтып атат. Бут болгон кемчиликтердин баарын көргөнбүз. Эң негизгиси одномандатный округтан добуш берип шайлоо өткөргөндө ошондо анан кийин той топур, концерт эч ким контроль кыла албайт. Талапкердин таякеси Кур'ан окутат дагы элдин баарын тең мен жээниме добуш берип койгула деп арасында айтып. Башка форма менен дейсизби? Бардык эмеде ошондой болуп өтүп баягы биринчиден, экинчиден округка бөлүнөт. Ошол 120 депутаттын 120 округу бар болот. Анан ошол 120 округтан 120 аймактык комиссия иштейт. Кыргызстан боюнча профессионалдык деңгээли жогору 120 комиссияны топтош адагы чоң проблема. Анан ошол үчүн баягы бир жагынан, экинчи жагынан ошол жердеги жергиликтүү сотторду сөзсүз талаштарга, шайлоо талаштарынан чечкенге аларды дагы баягы привлекать этиш керек. Анан ошондой болгондо эметкенде шайлоо биздин
жергиликтүү соттордун деңгээлдеринде көргөнбүз албатта. Анан ошонун баардыгы тең келип туруп мындай метод. Бул жерде азыр деген шайлоолук талаштардын баары тең шаарда административдик сот, мурун Первомайский болчу, анан кийин жогорку сот. Ага чейин бардык эменин баары тең жогорку борбор шайлоо комиссиясынын элегинен өтөт. Анан ал жерден чечим чыккандан кийин ал сотко өтөт. Анан чаржайыт болуп кетпес үчүн баягы шайлоо процесси, муну баягы управление процессин жакшыраак болуш үчүн анын баары тең ошондо топтолуп туруп бир стержиндүү болуп калган шайлоо. Азыркы шайлоо системасы эми кемчиликтер толтура, бирок жакшы деп айтсам. Рахмат. Мына форма 2 боюнча толук эле түшүнүккө алып алдык окшойт. Мына бизге Чубак Өмүрбеков дагы өзүнүн пикирин жиберип атат. Жол куруп берем, спорт зал куруп берем, суу чыгарып берем, жана башка чарбалык иштериңерди бүтүрүп берем, боз үй алып берем деп добуш сурап алуунун өзү дагы сатып алуу болуп саналат. Демек, соодалашып сатып алуунун бир варианты катары карайбыз да дейт. Албетте, бул деген ар бир саясий партиялар, ошо кандидаттар ошо жарандарыбыз менен жолугуп жатканда агитация учурунда көптөгөн убадаларын беришет. Кээ бир жерлерде, кээ бир учурларда ошол убадалардын аткарылышы аябай мындай бир күмөн санайсың да. Анткени ошол эле бүгүнкү күндө жогорку кеңештин ошол депутаттардын жумушу бул деген ошол жарандарыбызга суу өткөрүп берип, жол салып берип, алардын иши эмес да, бул деген өкмөттүн иши. Ошондон улам тилекке каршы бүгүнкү күндөгү мисалы ошол кандидаттар эле ошол мыйзам үстүндөгү өзгөртүүлөрдү эгерде айтып берсе жарандарыбызга, биз жогорку кеңешке кирсек, мындай мыйзам өзгөртүүлөрдү киргизебиз жана силерге ошол мыйзамдар аркылуу сиздерге ошол айылдарыңарга суу өткөрүп беребиз десе, ошондо тура болот да. Анткени бүгүнкү күндө мисалы көйгөй эмнеде жатат, мисалы ошол эле суу маселесин ала турган болсок. Бүгүнкү күндө мисалы ошол эле айыл жергелеринде ошо таза суу жок маселелер деген бул ошол эле шайлоочуларыбыз, ошол эле жарандарыбыз ачык список жок да бүгүнкү күндө кайсыл малда, кайсыл убакытта бизге ошол таза суу өткөрүлүп берет деп. Бул деген мамлекеттик программалар кабыл алынат, бирок ошол тизмен эгерде бүгүнкү күндө ошол тизмелер ачык болсо жана ошол эле жогорку кеңештин депутаттары, азыркы кандидаттар ошо жогорку кеңешке кирип ошол тизмелерди ачык чыгарып берсе, анда шайлоочуларыбыз көрөт да кайсыл малда точно кайсыл убакытта, кайсыл күнү бизге ошо айылга таза суу өткөрүлөт депчи. Бирок эмне үчүн ошол эле тизмелер бүгүнкү күндө жабык? Анткени ошол эле жогорку кеңештин депутаттары өздөрүнүн ошол айткан убадаларын ишке ашырыш үчүн өздөрүнүн айылдарына, өздөрүнүн ошол туугандары жашаган жерлерине ошо таза сууну өткөрүп бергенге ошол эле алардын ошол эмелерин колдонуп, депутаттык укуктарын колдонуп, ошол жерлерге түрткү катары же ошол бир жол жоболорун эметип, табышып, ошол өздөрүнүн айылдарына жана ошол убада берген айылдарына аткарганга аракет кылышат убадаларды. Эгерде ошол списоктор бүгүнкү күндө ачык болсо, жарандарыбыз өздөрү билмекте, анан андай маселени жарандарыбыз өздөрү да көтөрбөк болчу да. Бизге таза суу өткөрүп бер депчи. Абжапар Гапурович, ушул дагы добуш сатып алуунун элементи да, Сөз бул азыр Тагирмирз айткандай, мыйзам чыгаруу бийлигинин өзүнүн милдеттери, мисалы мыйзам чыгаруу, өкүлчүлүк, анан кийин контролдоо функциялары бар да. Андан бул арык чыгарып берүү же бир башка бир элдерге мындай бирдеме куруп берүү, жол куруп берүү, азыр сиз айткандай андайлар бул жогорку кеңештин функциясына кирбейт. Ошон үчүн ал бирдемени обещать эткен дагы, убада берген дагы бул добуш сатып алууга кирет. Ошон үчүн саясий партиялар жана талапкерлер мындай жолду тандабаш керек. Себеби ал эми ошолдой жолду тандап алган талапкер же саясий партиянын өзүнүн мындай деңгээлин карап көрсөк деле болот да. Өзүнүн функциясына кирбеген ишти эмне үчүн ал шайлоочуларга убада берип атат? Убада бериш керек. Шайлоочулар биздин мисалы биздин шайлоочуларыбыз канча шайлоолорду, канча талапкерлерди башынан өткөргөн. Мен оюмча ушундай эгерде программа менен ушундай бир убадалар менен чыгып аткан саясий партияга өз пикирин кабинага киргенде өзү айтат. Ошон үчүн мен ушундай
чакырыктарды ушундай бир убада бергендерди, мисалы бир азыр эми карап көрсөк, асмандагы айды алып бергенден деле кайра тартпай атат да азыр биздин талапкерлер. Ушундай нерселерден карманышын сурайт элем. Анан биздин жалпы шайлоочуларды мындай нерселерге ишенбегенге чакырат элем. Чын дили менен анын ушу программасы азыр мына Борбор шайлоо комиссиясынын расмий сайтында жана ошол саясий партиянын расмий сайттарында алардын өзлөрүнүн программалары турат. Ошолор программаларды терең иликтеп, анан добуш бергенге чакырат элем. Көп учурда ушул шайлоо процессинде айрыкча үгүт иштери жүрүп атканда ошол саясий күчтөр, саясий партиялар үгүтчүлөрдү пайдаланып атат да. Мисалы үгүтчүлөрдү пайдаланып коюп, кайра алар өздөрү ошол үгүт жүргүзүп аткандарды күнөөлөп аткан учурлар да кездешип атат. Бул дагы кайсы бир деңгээлде баягы саясий партиялардын жоопкерчиликтен качышы катары карасак болот го дейм. Баары бир ал жоопкерчилик саясий партия мисалы үгүтчү менен келишим түзөт. Анын бардык эле түзө берет деп ишенгенге болбойт го, э? Жок, эгерде ал үгүтчү болуп, аны расмий түзүшү керекпи, сөзсүз? Сөзсүз түрдө түзүш керек. Ал бирөөнүн кызматын бекер же жеңилдетилген формада пайдаланбашы керек. Пайдаланбаш керек. Талап кылынат мындай келишим. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Физикалык, юридикалык тарапта бул баягыдай акысыз кызмат көрсөткөнгө укугу жок. Сөзсүз түрдө ушу саясий партия алар менен келишим түзүш керек, тиешелүү өлчөмдөгү каражаттардын негизинде гана ал үгүтчү болуш керек, же болбосо башка бир кызмат көрсөтүш керек. Мисалы, бир буюмун, бир техникасын, машинасын арендага берип, кыскасы бардык маселелер бул келишимдин негизинде гана болуш керек. А жоопкерчиликте ошо келишим түзгөндөн кийин жоопкерчиликти саясий партия ошол талапкер тартат. Жөн эле мындай эл арасында оозеки эле ишенимдүү өкүл катары алып анан ошол адам ошол талапкердин атынан же саясий партиянын атынан элге бир акча таратып аткан болсо, же ошондой бир добуш сатып алуу процессин жүргүзсө, анда жоопкерчиликти ким алып калат? Адам өзүбү ошол? Мурда мен жана сөзүм башында айтпадымбы? Мурда эгерде талапкер ошого тиешеси болсо, талапкер тартчу эле да, жоопкерчиликти. Азыр талапкердин жакын туугандары болсо, саясий партиянын өкүлдөрү болсо, ишенимдүү адамдары, байкош, кыскасы ушул саясий партиянын өкүлдөрү болгон болсо, алар саясий партиядагы талапкерди тартат. Алар да өзлөрү да тартат. Анан тиги жеке тараптар тартат. Эгерде ал саясий партияга же талапкерге эч ким эмес болсо, анда өзү тартат. Андан каражат алгандан кийин өзү кайрылса, анда биздин жарандар ушу менин добушумду сатып алганга попытка жасады деп, ушундай берди, акча берип койду деп өзү кайрылган болсо, тиги акча алган, добушун саткан киши жоопкерчиликтен кутулат дагы, тиги добушун сатып алганга барган талапкердин жакындары ал сөз жоопкерчилик тартат. Мен Борбордук шайлоо комиссиясында 6 жыл юридический отделде координация кылып отурдум. Бизде ошол убакыттын ичинде бир гана жолу бир процесс болду, ошол сатып алуу боюнча партияны күнөөлөп. Анан андан мурун баягы аракеттер болгон. Бирок анын баары тең эле ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын деңгээлинде эле токтоп калган. Сотко жеткен ошол бир учур болгон. Эми ошонун баардыгын жалпылап келип айтканда бул мындай. Партияга күнөөнү коюп туруп, партияны кандайдыр бир добуш сатып алуу бир эпизодун таап кармап туруп, анан кийин аны ошол эми боюнан партияны бит бойдон күнөөлөп, бага бир жоопкерчиликти арттыруу бул практически мүмкүн эмес. Эми үчүн дегенде алар мындай айтат. Бул вообще эле биздин кишибиз эмес экен. Танып кетеби? Же болбосо муну деген баягы засланный казачок деп орустар айтып коет эмеспи? Муну деген атайын бизге внедрить этип коюшуптур, ушундай эме кылгын деп. Деп ошентип метип көрүнгөнү менен ишыгы эметип отуруп партия бит бойдон кутулат. Биз мисалы көрүнүп ачык айкын эле көрүнүп турган нерсени сотко алып барганбыз, шаардын ичинде болгон нерсе, видео материалдар бар болчу. Ошону сотко алып барганда сот биздин тиги эмебизди баягы Центр избирком сотко кайрылыш шайлоо учурунда бул өзү абдан сейрек учурайган нерсе. Ошо биз ошентип өзүбүз кайрылып туруп ошондой эметкенбиз, бирок биздин пайдабызга чечилген жок. Ошол үчүн кандай болсо дагы жеке жоопкерчиликке шылтап туруп партия.
анан өзү партия чыгып кетет сыртка. Ошол үчүн аны баягы кандайдыр бир жолун жоопкерчилигин партиянын көбөйтүш үчүн аны мыйзам түрүндө таңылап коюш керек. Бул эмени. Момундай болсо эле сен баары бир жоопкер каласың. Антпесе эле андай эме жок. Жоопкерчилик болбой калат. Рашид Бердибаевич айткандай 6 жылдын ичинде бир гана процесс болду деген. Негизинен бул маселе чоң маселенин мындай ушу легитимдүүчү жагына багыт берип койгону бул убагындагы биринчи президент Акаев болуп атат да. Ошондо мындай массалык түрдө добуш берүү системасы башталып келе жатканда ал өзү чоң трибунадан жанагындай чоң кызматтан айта кетет. Мына мага жетип атат маалымат добушту сатып алып аткан деген. Мен айтат элем, акчаны ала бергиле, бирок кабинага киргенде өзүңөрдүн жүрөгүңөр менен добуш бер. Bunday президент айткан сөз бул талапкерлерге анда бере берсек болот экен деген сигнал кетти. Шайлоочуларга анда ала берсе болот турбайбы деген. Анда добуш бергенде өзүбүз билебиз. Ошол нерсе легитимдүү экен деген нерсе президент ошентип бир сөзү менен жаман процессти баштап койду. Азыркы мына Абжапар Гапиров жана мыйзамдарды өзгөртүү киргизип, жанагы мыйзамдарды катуу кылып аткан нерсеси мына өткөндө президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңеште айтып атып, катуу айтып атат, ай маалыматтар болуп атпайбы, иштебейсиңерби, эмне болуп атасың тиги бу деп. Жерлерде аким бир партияга иштеп атса, замы болсо башка партияга иштеп атса, РОВДнын начальниги дагы бир партияны колдоп атса, анын замы башка партияны колдоп атса, ушундай система болуп калып атат да. Президент жактан жакшы аракет, чоң маселелер көтөрүлүп жатат коопсуздук кеңеште. Чоң тапшырмалар берилип атат, бирок жерлерде ошолордун аткаруу маселеси өтө көйгөй болуп жатат. Анан мен кошулуп кетем, жанагы биринчи Facebook'та айтып чыккан жараныбызга, негизинен системаны өзгөртүш керекпиз. Ооба, саясий партиялар болуш керек, албетте. Абжапар Гапирович айткандай, саясий партиянын азыркы мыйзамда жана көп адамдардын мүмкүнчүлүктөрү, улуттардын ар кайсы кызыкчылары, бирок азыркы жана жабык тизме системасы коррупциялык система болуп, ошонун башы менен андан кийин добуштарды сатып алуу системасы, ушунун баардыгы коррупциялык системенен жогорку кеңештин каптоонусу башталып атат да, бул жаман нерсе. Рахмат. Мына кечээ жакында эле премьер-министр Кубатбек Боронов дагы өтө маани берип айтты, кайрылды. Паспортуңарды эч кимге бербегиле, экинчиден добуш берүү бул купуя, жашыруун процесс, алдын ала жазып же базага киргизип коюу таптакыр мүмкүн эмес деп, бирок ага карабай ишенгендер болуп атат да. Анан биз ушул нерсени дагы бир жолу жалпы шайлоочуларга жеткирүү жагын алсак да, Абжапар Гапирович, мисалы көп учурда ишенбөөчүлүк болуп аткан, сизге сөз берели да, бул эч кимди карап турбайт да, мисалы. Албетте, биз жана сөзүбүздө айткандай, добуш берүүнүн купуялыгы толук сакталган. Биздин эч мүмкүн эмес, жабдыктардын жардамы менен эч ким мындай көзөмөлдөгөнгө мүмкүн эмес. Техникалык жактагы. Анан биз мына Рашид Бердибаевич, Бакыт мырза болуп чогуу, мисалы бул системага салым кошкон, тагир салым кошкон кишилер катары айтабыз да, мыйзамдык базасындагы техникаларды тандаганда дагы ушундай катышкан киши катары да. Башка бирөөлөр бизден сурайт да, чылы койчу эле ушундай чын элеби деп. Ушул шайлоо процессин катышуу талапкерлер да сурайт, саясий партиянын өкүлдөрү да сурайт. Бирок техникалык жактан да, башка жактан дагы эч бир мүмкүнчүлүк жок. Анан жана паспорттарды чогултуп алуу, аларга бир тиешеси бул элдин башына айланткан. Анан дагы бир маселе, бул паспортто жарандын жеке маалыматтары сакталган, номери бар. Ал үчүн ошол чогултуп аткан квартальный, айыл өкмөтүнүн башчысы, ким кандай киши болсо ал жоопкерчилик тартат. Себеби мамлекет жарандарынын жеке маалыматтарын сактоо, аны башка бирөөгө берип койбош үчүн ал баягыдай кепилдик алган. Ыйгары муктуу орган аркылуу ал базада туруш керек, аны эч ким доступ болбош керек. Ал эми жанагы
бир 1000 сом үчүн, же болбосо бирөөгө кошомат кылыш үчүн, же болбосо бир кайсы бир пайданы көрүш үчүн ушул бир кызмат адамдары болобу, же бир активисттерби, же бир мошенник деп айтсак болот аларды. Алар ушинтип алып, бирок жоопкерчиликти, эгерде ушундай далилденген болсо, жоопкерчиликтен да коркуш керек да. Бул барып бирөөдөн 1000 сом алып андай эмес, бул жеке адамдын маалыматтарын чогултуп алып кетип атат колуначы. Эгерде ушундай болсо, ага мыйзамда каралган сөзсүз бир жоопкерчиликти тартат, эгерде андай ушундайдан кармалышка чакырат элем мен. Анан жана айтып аткан кээ бир начальниги биякта башкалар, менин оюмча бул мурдага караганда бир жакшы көрүнүш да. Ар ким ар кайсы ошол бардыгы эле баары отуруп алып эле только ушул талапкер же болбосо ушул партия дебей, мисалы бул дагы пикирлердин ар түрдүүлүгүнө бир бизде ушундай баягы кадам сайын ушундай коом курулуп бараттыр да. Рахмат. Ал бир жагы, экинчи жагы мурда айтылып жүргөндөй, дайыма сөз болуп келгендей, административдик ресурс иштеп атат, бул бийликчил партияга иштеп атат дегендей, бийликчил партия деп айта тургандагы себеп жок экендигин көргөзөт. Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз шайлоо алдындагы ар түрдүү көз караштар, пикирлер жана көпчүлүктө болуп жаткан көйгөйлүү маселелер боюнча талкуу жүргүздүк. Биздин студияда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бекматов Абдыжапар Гапырович, Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Бекбасаров Рашид Бердибаевич, ошондой эле Улуттук стратегиялык изилдөө институтунун директорунун мурдагы орун басары саясий серепчи Бакыт Жумагулов жана шайлоо маселелери боюнча эксперт Тагир Осмоналиев катышты. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Көптөгөн шайлоого байланышкан маселелер камтылган мына ушул маекти сиздер, урматтуу радио каармандар, Фейсбуктагы Биринчи радионун баракчасынан кайрадан көрүп алсаңыздар болот. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Студияда Талайгүл Чабдарова, ал эми режиссердук пультта Айдай Исмаилова иштеди. Саламатта калыңыздар.